Кудайдын кулагы сүйүнсүн, достор, кече күнү Кыргыз жергибизде 1-саны Багыт Кежи газетасы чыга баштады. Мына ошол Багыт Кежи гезитинин башкы редактору Айбек Шамшыкеевди биз студиябызга конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Куш келипсиз, Айбек. Көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Жана 1-саныңыздар чыккан экен, куттуктайбыз. Бул гезит ичине эмнелерди камтыйт, кайсыл жанрда жазылат көбүнчө? Мен ушу гезитти коомчулукка, элге биринчи кезекте баягы ураны таасирчи болот экен. Биз ушу Калыгул Олия атабыздын жаатташкан эл болбойт, жалгыз тамчы эл болбойт деген эки сап менен койдук уранды. Мына гезиттин аталышы Багыт айтып турган эле. Бул Багыт гезити аргыл тармакты камтыйт. Мына ачык айтышыбыз керек, бир 40% баягы саясат, өкмөттөгү, парламенттеги жана башка мекемелердеги оң жана тескери болуп аткан иштерди биз анализ жүргүзүп берип турабыз. Андан башка 60%-не ошол эле экономика, маданият, тарых, шоу, спорт, калган эмне адамзатка керек болсо ошонун баарын биз баягы жеткиликтүү кылып берип турабыз да. Анан 16 бет болуп чыктык. Жумасына түстү да. Түстү 1-16, анан 8-9 беттери. 4 бети түстү. Анан ушу жумасына 3-күн, ар бир 3-күн чыгабыз. Анан бул жерден айта кетишибиз керек, ушул биздин гезитке баягы жаш журналисттер эмес, такчалып калган, арты 10 жыл, алды 30-40 жыл иштеп калган, кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү Кыргыз Республикасы маданият эмгек сиңирген ишмерлери чыган журналисттер Баратбай Аракеев, Үсөн Касыбеков, Бөкөнбай Боорукеев, Назгүл Осмонова, Жумагүл Бактабасова деген ушу жакшы коллектив топтоп алдык. Буюрса булар тандалма журналисттер. Көчөнү биз 1-саныбызды чыгарып коомчулукка тараттык, көбүнчөсүн бекер тараттык, баягы таанытуу иретинде. Анан биз ошо таратар менен эле баягы коомчулуктан куттуктоолорду, ар кандай пикирлерди, бир аз сындарды угуп атабыз. Жакшы команда, жакшы жаамат топтолупсуздар. Эми сиздер баягы үмүтүбүздү актайсыздар го дегендей, баягы бизге ишеним көрсөтүп атат. Эми ошол ишенимди биз элди уят кылбай актайдын аракетинде болобуз буюрса. Сиз кантип ушул гезитке башкы редактор болуп калдыңыз? Мени ушул жогоруда айткандай ушу журналистикага аралашып калганда бир 10 жылдын жүзү болуп калды. Анан буга чейин дагы башында Кыргыз радиосунда, андан кийин ушул телевидение жагында байкап көргөнбүз. Ал кезде баягы цензура Акиевдин убагы болчу. Анан эркиндикти же болбосо баягы оппозицияны тандабаш керек болуп, мен ошол кезде баягы оппозициялык гезиттерге кеткенмин. Ошондон бери баягы гезиттерди иштеп келдим. Буга чейин эл сөзү, ачык саясат, форум, фабула пресс гезиттеринде иштеп келдим. Анан ушундай жаңы гезит ачылып атат деп ушул аксакалдарыбыз да сунуш кылышты. Ушуга келип чогуу иштейли деп, анан ошол сунушту туура көрүп, ошондон баштадык берсе. Жакшы экен. Ал эми ким каржылап атат? Спонсорлор барбы? Себеби дегенде азыр бир гезит эмес, бир кичинекей брошюрканы чыгарыш үчүн ополтодой акча. Туура айтасыз. Эми азыр деген ушул кыргыз гезиттери абдан көп. Биздечи абдан көп, окулганы да бар, окулбаганы да бар. Эми анан атаандаштык күч, ошону атаандаштыктан соруп чыгуу үчүн элге жылуу кабыл алыш үчүн биринчи кезекте каражат маселесине такалат экенбиз. Эми бул каражат маселесин эми биздин гезит чыга электе эле айрым бир гезиттер, өзүбүздүн эле кесиптештер ар кайсы саясатчыларга жабыштырып жазып ийген болду, ушул чыгарып атыптыр депчи. Мен айтат элем, ушу гезиттин кожоюн учредители ушул мен жогоруда айтпадымбы? Мына ушул өзүбүз жааматыбыз болот. Ал эми бизди каражат жагынан бир аз колдоп аткан жаш ишкерлер бар. Анын аттарын сыр болуп турсун азырынча. Жакшы, ал эми келечекке пландар кандай болуп атат? Жумасына бир жолу шаршемби күндөрү чыгып турасыздар. Шаршемби күндөрү чыгып турабыз. Келечекке ушул биз азыр нускабызды көбөйтүүнүн үстүндө иштейбиз. Бүт региондорго жеткирүүнүн үстүндө иштейбиз. Анан коомчулукка эмне зарыл болсо, анан баягыдай чоң макалаларды дагы кыргыз журналисттери баягы буга чейин элге жарыялап, элди тазартып келген материалдарды берип келгенбиз буга чейинчи. Биз ошондон качып, бир аз кыска нускараак берүүгө аракет кылып атабыз. Анан бара балким жумасына 2 жолу, балким ушул 4 эле бет эмес, бардык бетин түстүү кылып, анан 24 бетке де өтүшүбүз керек. Бул алдыдагы пландар. Азырынча баягы жаңы чыгып атабыз да. Эң башкысы ушу элге керектүү маалыматты берүү турбайбы? Жакшы, ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ылайым эле ошо эл үчүн кызмат кылып жүрө бериңиздер. Келгениңизге рахмат.
рахмат сіздерге. Урматтуу достор, программабызды улантабыз. Ушу мекендештерибизден дагы бир инсан ушу өзүнүн Кыргыздан чыккан материалдар менен булгарылардан ушундай жакшынакай өтүктөрдү, бут кийимдерди жасайт экен. Ал кандай жасайт, кантип жасайт, сиздер менен чогуу кийинки материалдан тааныш бололу. Андан кийин көрүшөбүз.